Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыздар бардактуу радио каармандар жана YouTube көрүүчүлөр. Эфирде жаңылыктар түрмөгү аны менен мен Кудайберди Дүйшөев тааныштырам. Лейлекте акча уурдаган эки өспүрүм кармалды. Облустук милициянын маалыматына караганда, Лейлек районунун Актырек айылынын 35 жаштагы тургуну ооруканадан дарыланып үйүнө келсе, белгисиз жарандар тарабынан үйүндөгү 40 000 сом акчасы жана азык-түлүктөрү уурдалгандыгын билдирип, арыз менен милицияга кайрылган. Бул факты кылмыш жаза кодексинин уурулук беренеси менен катталып, райондун инспекторлору тарабынан ошол эле айылдын жашы жете элек эки өспүрүм балдары аныкталып кармалды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Самаркандекте сел жүрдү. Кече 30 март күнү Баткен районунун Самаркандек айылында кыска мөөнөттүк жаандан улам сел суулары келип, механикалык тазалоо иштери жүргөн сай жээктеринин айрым жерлерин бузуп кеткен. Бул тууралуу ÖKMдин Баткен облусу боюнча башкармалыгынан билдиришти. Маалыматка ылайык, сел суулары жайылма участкасында сел коркунучунан коргоо үчүн габион торчолорун орнотууга алып келинген таштарды да агызып кеткен. Райондук бийлик Айгүл тоого кирүүгө 3 жылга тыюу салды. Бул тууралуу Сала медиага Аким Учкунбек Жоробаев билдирди. Анын айтымында, бул аракет Айгүл гүлүн сактап калуу үчүн жасалды. Сейрек кездешүүчү гүлдү сактап калуу максатында биз Баткен токой чарбачылыгы менен биргеликте 3 жылга мораторий жарыяладык. Себеби быйыл ошол гүлдөн урук алынып, 5 гектардан ашык жерге ошол гүлдүн уругу себилген. Быйыл ал гүл чыгат. Эгерде быйыл дагы биз элдердин кирип чыкканга уруксат берип койгон болсок, жаңы чыккан гүлдөр дагы тебеленип, кыйроого учурайт. Ошондуктан биз бул гүлдүн санын көбөйтүү максатында, сактап калуу максатында ушундай 3 жылдык мораторий жарыяладык атайын буйрук менен. Баткен облусунун аймагында Орозо айына карата кайрымдуулуктун бир айлыгы жүрөт. Бул тууралуу облустук казаттан кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул өнөктүк облус башчысы Абдикарим Алимбаевдин буйругунун негизинде жүрүүдө. Анын алкагында облус казысы Нуридин Ажы Мамасабировдун тапшырмасы менен муктаж жарандарга кол сунуу максатында кайрымдуулук иштери аткаруу мерчемделди. Акыркы саатка алынган жаңылыктар ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз.